Кыргызстанда ушул жылдын январь-февраль айларында жалпы аянтта 183 000 чарчы метр түзгөн 1363 жеке турак жай пайдаланууга берилген. Улуттук статистика комитети билдиргендей, бул былтыркы жылдын январь-февраль айларынын деңгээлинен 92,1% түзөт. Бул үйлөрдүн курулушуна 5,2 миллиард сом инвестицияланган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5,3% аз. Курулуш секторуна бардык инвестициялардын 34,3% жеке турак жай курууга багытталган. Жаңы турак жайлардын негизги бөлүгү Жалал Абад, Чүй, Ош облустарында, Бишкекте болсо жалпы көлөмү 74,5% курулган. Айыл жеринде болсо 104 000 чарчы метр турак жай курулган. Бул ишке киргизүүнүн жалпы көлөмүнүн 56,8% түзөт.